Дагы бир суроо. Ташиев менен кайым айтыштыңыз, президентке дагы көп сөздөр айтылды. Ошол жактан кандайдыр бир ошондон кийин комментарийлер келдиби? Эмне болгон комментарий? Көп андай сүйлөбө, көп эметпе деп кандай отношения какие у вас? Мага буйрук бере турган эч кандай алар менен мамилем жок. Мага буйрук бере турган эки киши бар эле, экөө тең каза болуп калган. Мен атам жана апам. Башка киши мага буйрук бере албайт. Андай бол, мындай жаша, тигиндей бол деп эч ким буйрук бере албайт. Мен өзүм, бул менин өмүрүм. Менин көкүрөгүм эркин. Бирөөнүн жетегинде жүрө албайм, жүргүм да келбейт, андай жашоонун мага маңызы жок. Баасы да жок андай жашоо. Кажети да жок андай жашоо. Ошондуктан жанагы мындай болсо, андай болсо деп сөзгө чакырылды, болду, андай нерселер мага таасир кылбайт. Жолугушуу болду эле президент? Жок, качан? Негизи. Сиз менен президент Айтпады өзү. Айтпады. Эмнелер сөйлөшүлдү эле ал жакта? Ошону сурап алгачы. Эме ошону сурап кетейин да. Акылбек Түмөнбаев интервью берип айтканда, ошол жерден жашнакай эле сүйлөшүп кетет да, кайра сындарын айтып берет. Эми силер айткылачы, сын пикирди мен айтам, айтып келгенмин айта берем. Сын пикир айтканда мен анын костюму туура эмес экен, же ботинкеси кыйшык экен деген сын пикир айтпайм. Мен сын пикир айтсам, конституция боюнча, мыйзам боюнча айтам. Кабыл алынган чечимдер боюнча айтам. Алардын сындаганы менин мүнөзүмдү сындайт. Айырмасы ушунда. Мен мамлекеттик позициядан сын айтам, алар жеке менин мүнөзүмө асылып сындашат. Жеке менин адамдык сапатыма асылышат. Мен алардын адамдык сапатына өзүмен өзү болсун, баршы жерге барганда жообун берет. Мен алардын кабыл алган чечимине сындайм. Ошол эле Садыр Жапаровдун өзүнө жана үй бүлөсүнө көрсөтүп аткан кордук болуп атканда, ошондо дагы мен пикиримди айтканмын. Ошондогу бийликтергилерге. Ушунтасызбы? Садыр Жапаровду жек көрүп, ал менин күндөшүм эмес. Садыр Жапаровдун атасы каза болгондо, ошол мен барып топурак салып, ошол жерден катышып келген кишимин. Мени бирөө милдеттүү кыла алган эмес. Ошол жакка барып көрүнүп калсаңыз, жакшы эмес болуп калат деп мени дагы эскерткен бийликтер болгон ошол жерде. Мага баары бир. Менин каалоома. Менин укугума. Менен байланып калган бир торпок же бир кой эмесмин да, кайда байлап, кайда жетелесе ошол жака кете берген. Анан буга чейинки президенттерди да сындадыңыз дейсиз. Менин сыным туура болгон экен? Я. Мага суроо берип атасыз. Баарыңарга да. Менин сыным туура болгон экен? Турмуш далилдедиби? Мезгил көрсөттүбү? Бир айырмачылыгы бар, бир айырмачылыгы. Ошол Садыр түрмөдөн чыгышы керек деп айтып койгон үчүн канча кишилер айткан, Адакан Кимсанбаев жөн эле жүрө бербейсизби? Ал көпкө кетти. Эми эмне кыласыз президенттерге каршы чыгып? Деген кишилер азыр ошо Садырды ороп жүрөт. Эмнеге президенттерди сындайсыз деп мени менен айтышып, баатыр болгон кишилер азыр Садырды курчап жүрүшөт.